Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу токтогулуктар. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Урматтуу токтогулуктар, Конституциянын 37-беренесинде так кесе жазылган. Өкмөттүн казынасынан бөлүнгөн акча бул элдики болуп эсептелинет. Ошондуктан мен баса белгилеп өзүмдүн жердештериме айтып кетмекчимин. Өзүбүздүн конституциялык укукту колдонуп, бизге бөлүнгөн акчаларды чекесинен иликтесек болот. Мисалга ала кетсем, атайын фондко бөлүнгөн акча жылына $1 миллион жакыныраак акча бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 250 миллион сомго чейин жакындап калды. Ошондуктан мен бардык активисттерди коомдун өсүшүнө, келечектин эртеңине кайдыгер карабаган биздин жарандарыбызды бир муштумга биригип, ынтымакка чакырып кетмекчимин. Кудай буйрса, биз жакын арада тегерек үстөлдөрдү уюштурабыз жана ошондой эле коомдук бирикменин алкагында биригүүгө бардыгын чакырабыз. Сиздер ушул видеонун аягында комментарий калтырып, өзүңүздөрдүн байланыш номерлериңиздерди калтырсаңыздар, биз байланышып, жана кандай форматта, кайсыл багытта сүйлөшөбүз, айтып бермекчибиз. Жана ошондой эле делегаттар шайланат. Мына ошол атайын бир темадагы маселелерди талкуулап, жана чечүү жолдорун издемекчибиз. 2019-жылы бөлүнгөн акчалардын багытын сиздерге айтып бергим келет. Жана ушул видеону көргөндөн кийин чоң талкууларга түшүшүңүздөрдү, чоң маалыматтарды чогултуп, ой жүгүртүүңүздөрдү каалайт элем. Анткени бир гана ынтымак менен, элдик жүрүш менен биз организациянын ичиндеги коррупциялык элементтерди таап чыга алабыз жана толук элге иштегенге камсыз кылып бере алабыз. Мисалга алсак, 2019-жылы акчалардын коротулган багыттары десем жаңылышпайм. Айыл өкмөттөргө бөлүнгөн акча өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына Чолпон Ата айыл өкмөт, Торкен, Үштерек, Бел Алды, Жаңы Жол, Терек Суу, Толук, Токтогул шаары, Ничке Сай, Кызыл Өзгөрүш, Саргамыш, мына толук бардыгы биригип спец фонддон которулган акчалардын суммасы 16 миллион 184 миң сом 184 миң 600 сомду түзгөн. Андан сырткары аткаруу бийлигине караштуу, өкмөткө караштуу ГСИН, МЧС, ЦЦМ, лицей 39-чу, РУВХ. Ушулар бардыгы биригип 1 миллион 145 миң сом бөлүнгөн. Андан сырткары албетте спец фонддун ичиндеги акчалар булар атайын осолорго бөлүнүп, ошол осолор аркылуу акчалар реализация болгон. Айта кетсем, алдыңкы 5-6 фирманы сиздерге айта кетейин. Же болбосо эң чоң суммалары көптөрдү айта кетейин. Бейне курулуш компаниясы, ошондой эле ОСО деп айтсак болот. Бул Айбек Карымовго тиешелүү 4 миллион 500 миң сомду 2019-жылы алып, өзүнүн ОСОсунда бир жумушту аткарып берген. Андан кийин Эрнстрой Снаб 2 миллион 41 миң сом. Грейт ОСО 1 миллион 514 миң 300 сом. Три семерки деп турат, мына 3-7, 4 миллион 400 миң сом акча короткон. Жан Темир аттуу ОСО фирма 2 миллион 400 миң сом акча короткон. Кубай фирмасы 3 миллион 324 миң 400 сом акча короткон. Фелкан фирмасы 4 миллион 220 миң сом акчаны короткон. Ошентип жалпы колдонулган акча 64 миллион 3 миң 700 сомду түздү. Бул маалыматтарды биз спец фондду текшерүү маалында өзүбүз чогултуп алганбыз. Урматтуу менин жердештерим, элден чогулган акча ушундай жолдор менен ушул фирмалар аркылуу кеткен. Эгерде сиздерге ушул видео пайдалуу болгон болсо, биз иликтөөлөрүбүздү, биз ушул акчалардын мындан ары кайсыл жака коротулганы жөнүндө сиздерге терең маалымат бермекчибиз. Мына ушундай
ушул фирмалардын, ушул айыл өкмөттөрдүн начар иштегендигинен биздин өрөөндө канча мынча бөлүнгөн акчалар ыраттуу жетпей, же болбосо аягына чыкпай, залалы элге тийип калып жатат десем жаңылышпайм. Ошондуктан өзүбүздүн акчабызды өзүбүз коргоп алайлы. Биз бир гана заказчик болуп аталабыз, анткени биз элбиз. Бул биздин капчыктагы акча сиздерге маалымат иретинде. Жана ошондой эле биз аны кайсыл фирмага беребиз, кимди директор кылып шайлайбыз. Атайын байкоочу кеңеш байкап берсин деп жөнөткөнүбүз менен ал жакта түркүн коррупциялык схемалар бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу иштеп келет. Ошондуктан сиздердин акчаңыздарды өзүңүздөргө толук кандуу жетпей атат. Сиздерге ушул видео кызыктуу жагдай жараткан болсо, сиздердин балдарыңыздын, же болбосо өзүңүздөрдүн келечегиңиздер сиздерге кызык болсо, мен сиздерди чакырам. Келиңиздер. Ар бир акча үчүн, ар бир сиздердин мээнетиңиздер үчүн каражатыңыздарды үнөмдүү жана сапаттуу колдонгонду үйрөнөйлү биргеликте. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Лайктан басып, каналга подписацияны унутпаңыздар. Сиздер менен жакшы, жагымдуу жана коомубузга пайдалуу видеолорду тартып жана бөлүшүп, мындан кийинки иштерди дагы чагылдырып турабыз.